Бүгүнкү темабыз силер менен биз escaping literal quotes in strings деген. Бул деген эгер буга чейин биз мисалы бул жака жаңы темплейт ачабыз, myRepls. Бул replit.checkit.com'да турабыз, Бул жака киргенден кийин мисалы бул жактан мен жаңы бир папка ачайын. Бул папка JS 8-ci сабак. Анан string escape literals escaping literals, yes, escaping literals деп коеюн азырынча. Анан буга да токтолобуз, мисалдарды бергенде түшүнөбүз. Акырын биринчи түшүндүргөндөн мурда проблеманы көргөзө коеюн силерге, эмне үчүн муну колдонобуз. Мисалы, мен бул жака бир мисал бергим келсе, сүйлөм. Сүйлөмдү биз string деп коебуз англис тилинде. Не дейткенбиз? String бул сүйлөм же сөз же болбосо сөздөрдүн чогулган формасы десек болот. Чтобы сүйлөм деп түз түшүнө албаш үчүн ушинтип жаздым. Мисалы мындай дейли. Const бир сүйлөм жазабыз азыр. Чыңгыз Айтматов кыскартатам жөнүндө деп туруп эле бир Чыңгыз Айтматов жөнүндө деп туруп кыскартатам азырынча. Бул жака мисалы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Кыргыздын улуу жазуучусу болгон. Анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар. Деп туруп, анан мисалга деп туруп калган жазабыз. Азырынча ушуну биз силер менен экранга чыгарганы же консолго, могул жака чыгарганга аракет кылалы, Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Мону чоң кылып койсок деле болот, адамдын аты болгондугу үчүн муну Чыңгыз Айтматов жөнүндө деген кыскартылды да. Ран десек мына. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Кыргыздын улуу жазуучусу болгон. Анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар дедиге. Эми мисалы ушул жерде мисалы деп туруп, буларды биз кайсы чыгармалар? Мен мисалы бул жака ак кеме десем. Көрүп атасыңарбы достор, эмне проблема болду? Бул мисалы мынол эмне деп коет эле? Тырмакча, Ушул тырмакчага мен ак кеме деген китептин аты, чыгарманын аты болгон үчүн муну мисалы тырмакчанын ичине жазгым келет да. Бирок JavaScript бизге проблема берип атат. Неге? Себеби биз сүйлөмдү баштаганда мына мен тырмакча менен баштадык, кош тырмакча менен. Ал эми могул кош тырмакчаны көргөндө бул бүттү деп ойлоп атат. Могул string ичинде ушул жерде бүттү деп ойлоп, анан мындан сырткары жазган нерсени окубай жатат. Мисалы ак кеме деп тур, мен мисалы чыгарманы мынсыз деле жазсам болот. Мисалы ак кеме эрте келген турналар, жазда келген турналар, анан дагы кандай чыгарма? Биринчи мугалим. Ушундай мисалы чыгармалардын атын жаздым. Анан жана башка деп коеюн. Эми бул жака чыгарсам, көрдүңөрбү мына ак кеме, эрте келген турналар, биринчи мугалим. Мен булардын эки четинде бул жака тырмакча алгым келет да. Бирок тырмакча койсом бул JavaScript проблема берип атат. Ушуну кандай жол менен четсек болот?
Бүгүнкү темабыз ушуга байланыштуу жана бул жерде мисалы ошону түшүндүрүп коюптур. Escaping literals дейт. Escaping деген качуу. Literal quote. Мисалы эменин ичинде кандай качсак болот ушундай тырмакчаларды. Биз бул тырмакчаларды ушул мынол артка сызык деп коет экен, backslash деп коет англис тилинде. Ушунун менен качсак болот. Биринчи артка сызыкты коюп туруп, андан кийин тырмакчаны койсок, бул сүйлөмдүн ичине кабыл алынат дегени. Мисалы силер менен азыр бул жака ушундай жазып өтөйүн. Back slash деген бул кайсыл экен? Бул мынау арткы сызык деп коеюн кыргызчасына. Анан могул азыр биз комментке колдонуп аткан бул англис тилинде forward slash деп коет. Бул моундай болгонду forward slash деп коет экен. Бул алдыга сызык деп коеюн кыргыз тилинде. Кандай болот? Кечиресиңер, кыргыз тилинде билбейт экенмин, бирок ушинтип эле азырынча атап туралы. Мисалы, ушул жерде ушуну түшүндүрүп тур. When you are defining a string, you must start and end with a single or double quote. What happens when you need a literal quote? Эгер stringдин ичинде мынау тырмакчаларды колдонгуң келсе, аны кандай колдонсоң болот дейт. In JavaScript, you can escape a quote from considering it as an end of string quote by placing a backslash in front of the quote. Буга мисал берип тур. JavaScript'те дейт. Бул мен билгенден Java'da дагы ушундай эле, анан башка тилдерде деле ушундай болсо керек. Программалоо тилдеринде. Ушул escape качуу үчүн, мынау тырмакчаны сүйлөмдүн ичине кошуу үчүн биз биринчи могу артка болгон сызыкчаны коюп туруп, андан кийин тырмакчаны койсок, ошондо кабыл алат. Ушуну консолго чыгарганыбызда чыгат экен. Көрдүңөрбү достор? Бул жерде мында колдонуп тур. Бул бүтүшүнө дагы бир тырмакчаны коюп, анан точка чекитти коюп туруп, андан кийин мынау стрингди бүтүрүп атат. Мынау тырмакча, кош тырмакча, мынау кош тырмакчанын эмеси бүткөндүгүн билдирет да. Мына эми ушуга биз азыр мына ак кеме, эрте келген турналар, биринчи мугалим дегендерди жана көргөзгөндөй. Мондай кош тырмакчага мындай эле алып коеюн десем, бул өзүңөр көргөндөй мондай проблема берип атат. Сен бул жерде бүтүш керек эле го дейт. Мисалы, мынау баштаганыңдын кош тырмакчасынын аягы мынау болуп атат деп туруп, анан бул жака run десем, мына проблема берип атат, көрдүңөрбү? Мына ак кеме дегенди алды, бирок андан кийин уже эрте келген турналар, башкалар бул болбойт деп бизге ката берип атат. Ошон үчүн муну бул жакта эрежесинде колдонулгандай эле, азырынча мондой жазып туралы. Мына көрүп атасыңар, кош тырмакчалар жок чыгармаларынын атында. Ушуга кош тырмакчаны коелу. Буга бул клавиатурада мынау оң артка болгон сызык бар экен, backslash деп коебуз англисче. Ошону колдонуп туруп, анан кош тырмакчаны койсок. Кош тырмакчаны коюш үчүн shift'ти басып туруп, анан басабыз, кош тырмакчаны. Эми ак кеме деп туруп, анан бул жагына дагы бир кош тырмакча, анан кош тырмакчанын мурда артка сызыкты койсок, мына эми азыр жүргүзсөм, иштетсем муну, ак кеме деген кош тырмакчалардын ичинде болуп чыгармас. Көрдүңөрбү достор, мына? Жанагы бизге берип аткан ката кызыл проблема болгону жок болуп кетти. Ошондой эле мунуга деле ар бир чыгарманын аягына артка болгон сызык менен кош тырмакчаларды коебуз. Ошондо бизге эч кандай проблема болбойт. Мына эми көрдүңөр. Эрте келген турналар, биринчи мугалим,
ак кеме, булар баардыгы кош тырмакчанын ичинде болуп калды. Ал эми дагы бир мисал бул жерде муну колдонсок деле болот. Мисалы const деп туруп менин жакшы көргөн тамактар деп туруп мисалы мунун ичине 5 бармак куурдак аш дагы эмне лагман ушуларды жазып койсом мисалы бул жака console checkit log деп туруп чыгарсам чыга берет экен. Менин деп туруп мисалы мону эле копировать этип туруп бул жака алып келип коеюн. Мына менин жакшы көргөн тамактарым дейли, тамактарды. Менин жакшы көргөн тамактарым деп туруп бул жака алып келсек, мына 5 бармак куурдак аш лагман деп чыкты. Эми мындан мурда биринчи мен бул жака мага жаккан тамактар деп туруп мындай коюп койсом, мына мага жаккан тамактар деп туруп анан 5 бармак куурдак аш лагман. А мен ушуларды мындай кош тырмакчага алгым келет. Көрдүңөр бул жакта мен жалгыз болгон тырмакчаны эле колдонуп атам да. Ошон үчүн бул жерде эч кандай проблема болбош керек. Мисалы 5 бармак куурдак аш анан лагман. Мына эми жазсак бул жакта көрдүңөр достор, проблема жок, эч кандай ката бербей эле чыгарып койду. Ушундай деле чыгарсак боло берет экен. Эми дагы бир мисал катары бул жерде мен могул Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыздын улуу жазуучусу болгон дегенде, мисалы бул жерде абзац жок болуп атат башында. Могул жерге чейин ушу башталганына абзац койгум келсе, буга кандай койсок болот дейт. Буга деле JavaScript'те программированияда жолу бар экен. Мисалы, могул башталган жерине артка болгон сызыкты коем, анан буква Т, ушуну койгондо бул не деген экен? Азыр мында бул жака жазып коеюн. Муну колдонуп туруп, бул tab дегени. А кыргыз тилинде болсо абзац деп коелу, Мындайча айтканда, сүйлөм башталгандан мурда бир tab дегенди бассаң, мондой эле мисалы. Бул жака мен бир нерсе жазыш үчүн tab'ти бассам, мына көрүп атасыңарбы? Ортодо эки сызыктын, эки боштуктун ордунун берип атат да, мисалга айтканда. Мына ушунун абзацтын жардамы менен азыр мисалы могул Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыздын улуу жазуучусу болгон дегенди абзац менен баштасам болот экен. Run дейли. Мына көрдүңөр, абзац менен башталды, бул жерде боштондук калды. Бул мына tab артка сызык, анан T'ны кое турган болсок, бул ошол абзацты берет экен бизге. Андан кийин мисалы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыздын улуу жазуучусу болгон деп туруп, анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар. Мисалы дегенде, мисалы анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар дегенде жаңы сызыктан баштайын деп атам. Карасаңар, бул жерде кыргыздын улуу жазуучусу болгон, анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар деген мисалы ошол эле сүйлөмдүн уланып болуп калды. Эгер жаңы сызыктан баштайын десем, мисалы муну моел жактан баштайын десем, кандай кылсак болот? Ага деле өзүнүн JavaScript'те жолу бар экен. Эмне? Мына анын дүйнөгө таанылган чыгармалары дегенден алдың, артка сызыкты коюп, энди коебуз. Бул эмне экен, достор? Бул деген new line же болбосо жаңы сызык, жаңыдан сызык деген маанайга келет экен.
жаңыдан баштайт да, жаңы сызыктан баштайт экен. Ошону эми бул жака койдук. Арткы сызык Н деп, анан анын дүйнөгө таанылган чыгармалар дедик. Азыр карасак, бул жерде бул жаңы линияга түшөт экен. Мына достор, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыздын улуу жазуучусу болгон. Анын дегенде бул жаңы линиядан башталды. Эми бул жерге мен мисалы дагы абзац койгум келсе, анда кандай кылат экем? Туура достор, мына бул артка сызыктын артынан тапты коет экенбиз. Бул деген не? Абзац. Артка сызык, анан тыны коюп койсок, бул абзац берет экен бизге. Мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыздын улуу жазуучусу болгон. Анын дүйнөгө таанылган чыгармалары бар дегенде, бул жаңы сызыктан жана абзац менен башталды. Мына ушуларды escape literals деп коет программированияда. Ушундай достор. Ал эми кийинки темабызга өтөлү. Силерге тапшырма катары кааласаңар, ушундай бир чоң текст жазып туруп, кайсы бир жазуучу жөнүндө болсун, кааласаңар ыр саптарын жазгыла. Мисалы, Ысык көл, кээде толкун, кээде жымжырт дейбиле. Мисалы, же болбосо ар кандай ырлар бар го, ошол ырларды ушундай бир сүйлөмгө жазып туруп, мисалы жаңы сызыктан башталат да, эми ырдын ар бир саптары. Ошол ар бир башталган саптарыны мондой new line'ды колдонуп туруп, жаңы сызык дегенди колдонуп туруп, арткы сызык менен ны койсоңор жаңы сызык болот экен. Ушуну колдонуп, жаңы сызыктан баштап чыгарып көргүлө. Андан кийин макал лакаптар же болбосо бир контекст алып туруп, ушундай абзацы болгон, жана ичинде мондой тырмакчалары болгон бир контекстти интернеттен кайсы эле Спутник, KG мисалы ушул жака кирип бир контекст алып туруп, ошол текстти копировать этип, анан ушуну мисалы жаңыдан өзүңөргө колдонуп көргүлө. Бул жакта политика жагын аралаштыргым келбейт. Бул жактан жакшы кээде маалыматтарды тапсаңар болот. Мисалы, мондой бир текст алалы. Мисалы, муну копировать этип туруп, бул жактан биз азыр const сүйлөм деп туруп эле мондой кылып туруп ичине коебуз. Мына өзүңөр көргөндөй ар кандай проблемаларды берди бизге. Бул эмне үчүн? Мисалы, бул жерде чекит, анан мына бул жерде көрдүңөр достор, бул проблема болуп атат бизге. Анан бул жерде бүтүп калгандыгы. Мына ушуну кандай кылып оңдосок болот? Муну мондой кылып туруп оңдоп койсок болот экен. Ушундайларды алып практика кылгыла достор. Оңдоп катачылыктарын кетирип, мына эми мисалы бул жака мен console check it log деп туруп сүйлөм деп чыгарсам азыр, бул жакта ошол текст чыгыш керек негизи. Мына эми кайсыл жеринде жаңыдан ал жылы СССРдин деп турат, белгилүү актриса, ал жылы СССРдин деген жактарын, мисалы белгилүү актрисанын алдына мен абзац менен баштагым келет. Бул жерге артка сызык, анан т десем, бул tab, абзац деген экен. Мына көрдүңөр, белгилүү актриса Татыбү Турсунбаева уулу Канат, ортодо кинорежиссер Төлөмүш Океев деп туруп ушулар келет. Анан ал жылы дегенди мен жаңы линиядан башташым керек экен, мисалы. Ортодо карасаңар достор, мына жаңы линия бул жактан башталбай, андан кийинки линиядан башталып тур. Эки жаңы линия койсок болот экен бул жерге. Аны биз мондай кылып эки жолу эң кылсак, бул эки жолу жаңы линия, ортодо бир бош сызык калат экен. Мына көрдүңөр, ал жылы деп туруп, мына ортодо бир бош калды. Эми ушул жерге муну деле абзацтан башташ керек болсо, бул жерге эле алып келип туруп мен не коет экем? Т, бул абзац. Мына абзац болду. Ушундай практикаларды кылсаңар болот достор. Ошол бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктайт.
практика кылып, ушундай ырларды, ыр саттарын же болбосо ушундай текст, контексттерди жаңылыктардан алып ушинтип өзүңөр практика кылгыла. Мисалы тарых эстелиги дегенде бул жерде ошол кош тырмакчаны койдук, ушундайларды коюп практика кылгыла.